بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момин мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды жана көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди, туура эмес ката кемчиликтерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, жана ырайымын алган пенделеринин катарына кошкон болсун. Жамаат намазына байланыштуу кээ бир хадистерден окусак, бүгүнкү Cuma bayanımızda An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Salatul cemaati afdalu min salatil fadhi bi 27 dereceten Ravahul Bukhari ve Muslim. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınan hadiste Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Cemaat menen okulgan namaz jeke awalda jeke okulgan namazdan 27 есе soğu abzel 27 есе artık dep aytты. İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan sahih hadislerden biri bolup sanalат. Эми урматтуу жамаат, мына жамаат менен окула турган 5 вакыт намаз бул 27 эсе соогу көп экен. Жалгыз окуган намаздан, үйдө же жумушуңузда окулган жалгыз окулган намаздан жамаат менен окулган намаздын соогу 27 есе 27 daraja artık eken, köp eken. Fi hadis İbn Umar ve Abi Hureyre bayanu fadlul cema'a. Mınavul hadiste, İbn Umar'ın hadisinde, Cana Abu Hureyre'nin hadisinde radıyallahu anhum cemaat namazının mындайча айтканда жамааттын фазилети тууралуу айтылган. Мол hadiste, азыр окуган хадисибизде Ibn Umar radıyallahu anhuma rivayet kılgan. Мына ушул hadiste жамаат менен окулган намаз жеке окулган намаздан 27 есе артык dedi. Соогу көп dedi. Abu Hureyre'nin hadisinde 25 есе деп келет. 25 есе артык деп келет. Bir hadiste 27 değilindi. Cemaat menen okulgan namazın soğuğu. Bir hadiste 25 değilindi. Bunu kanday düşünüyoruz? Vaktulife fil cema'i beynehuma. Eki hadis muğunda kelip kalgan vakitta, birbirine karama karşı kelip kalgan vakitta alımlar eki hadisti biriktiret. Eki hadiske ten amal kılığı üçün oşol eki hadisten bizge biriktirip durup bizge hüküm çıkarı beredi. Emi kebir alımlar kebir sözlerde aytışkan bul mesele tuuralı. Kebir alımlar aytat, huşu menen okulgan namaz menen huşusuz, ıhlassız, berilbey, köngül koyboy, huşusuz okulgan namazdın ayırması var dep aytışat. Ve akrabu ma qila fi zalik, köp pikirlerde aytışkan alımlar, köp sözlerde aytışkan bul tuuralı
эми ошолордон эң жакынырактарын айтабыз. Анна залика якуну битафавутил мусаллин. Бул нерсе намаз окуучулардын айырмачылыктарына каралат дейт. Намаз окуган адамдардагы бир түрдүү ибадатты аткарганы менен ошол ибадатында ниетине жараша айырмаланып турат экен. Жана сообуна жараша айырмаланып турат экен. Же ау битафавутил жамаат, же жамааттардагы бири-биринен айырмаланып турат экен. Эгер бул мечитте жамаат көп болсо сообу көбүрөөк, а тиги мечитте жамаат азыраак болсо сообу азыраак дегендей. Же кээ бир алымдар айтат: "Ау аннаху аввалан 25, сумма зида ал-фадлу иля 27" дейт. Алгач жамааттын сообу 25 эсе болгон дейт. Жалгыз окуган адамдын намазынын сообунан 25 эсе болгон, кийин Аллахтын фазилети, райымы себеп Аллах райым кылып 27ге көбөйтүп койду дейт кээ бир алымдар. Эми кээ бир алымдардын сөздөрүн айта турган болсок, хушу менен окулган намаз менен хушусуз окулган намаздын айырмасы бар дейт. Ыхлас менен берилип, көңүл коюп, ойду шашыратпай, бир жерде кармап, Аллах үчүн окуу, мына ушул хушу менен окуу. Анан жанагы намазда өзүн сөйлөкөт эле турат, анан ою базарда же жумушунда же башка бир жерде, бул эми хушусуз болуп калат. Ошол хушу менен окулган намаз менен хушусуз окулган намаздын айырмасы бар дейт. Кээ бир алымдар айтат, хушу менен окулган намазга 27 эсе сооп, хушусуз окулган намазга 25 эсе сооп деп айтышат. Бул бир топ алымдардын пикири болсо, кээ бир алымдар айтат, ким намаздын алгачкы убагында келген болсо 27 эсе сооп, ал эми ким кечигип келген болсо 25 эсе сооп деп айтышат. Же ошол жамаат эгер көп боло турган болсо 27 эсе сооп, жамаат эгер аз боло турган болсо 25 эсе сооп деп айткан алымдар да бар. Бул пикирлердин баарысы иштихади, алымдардын өз ара иштихад кылып айткан пикирлери. Буга эч бир далил жок. Мынтип айтканга. Эми эң жакшысы, эң туурасы эле, алгач исламдын башында жамаат менен окулган намаздын сообу 25 эсе болгон, кийин 27ге Аллахтын фазилети, райымы себеп мына Аллах Таала көбөйтүп койду деп айтылат. Эми бул 27 эсе сооп ким жамаатка чыга турган болсо, эркек киши жамаатка чыга турган болсо 27 эсе сооп алат экен. Үйүндө окулган намаздан, ошол жеке окулган намаздан жамааттын сообу 27 эсе көп деп айттык. Даража 27 эсе көп экен. Эми бул үзүрсүз киши үчүн, мындайча айтканда бул үзүрсүз киши үчүн. Эгер үзүрү боло турган болсо, кайсы бир киши үзүрү себеп жамаатка чыга албай турган болсо, эми дайыма жамаатка чыгып келген, эми бир үзүрү себеп, оорусу себеп жамаатка чыга албай калды, бул киши дайыма жамаатка чыгып тургандыгы үчүн 27 эсе соопту алат бул киши. Ошондуктан алымдар айтат, жаш кезде көп ибадаттарды кылып калуу керек, жамаатта көп намаздарды окуп калуу керек. Ал эми картайган кезде бир оору себеп чыга албай кала турган болсо, ошол дайыма жамаат намазына чыгып жүргөндүгү үчүн ошол сооптору жазылат дейт. Ал эми үзүр себеп, үзүрсүз киши болсо ал чыгыш керек жамаатка. Азыр айтабыз бул маселесини. Эми үзүр себеп чыга албай калган болсо, дайыма жамаатка чыгып тургандыгы үчүн ал соопту алат. 27 эсе соопту алат экен. Эми бул хадистен билсек болот,
salatul cema'a dedi. Afdal min salatil fezzi dedi. Cemaat menen okulgan namaz жалғыз fez, жалғыз okulgan namazdan 27 esege köp dedi. Бұл hadisten bilsek болады, екі kişi же андан көп kişi cemaat eken. Antkeni cemaatты bir kişiге Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salıştırıp жатат. Эми үзүрсүз жамаатка чыкпай коюу болбойт, сөзсүз жамаатка чыгуу керек. Муну дайыма айтып келебиз, кызыктырып келебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эркектерди жамаатка чыгууга кызыктырган, буйрган. Эми бир инсан үйүндө үзүрү себеп ооруп калды, жамаатка чыга албай калды. Үйүндө эми аялы менен, бала чакасы менен жамаат болуп окуса абзел. Жакшы. Бұл екі кişi дагы жамаат экен. Екі андан көп кişi дагы жамаат экен. Ошондуктан жамаат менен окулган намаз жалгыз окулган намазга караганда соого көбүрөөк болот. Эми бир маселе, тамиз жашындагы бала менен жамаат болуп намаз окуй турган болсоңуз, ошол жамаат эсептелбейби? Тамиз дегени бул 7 жаштагы, же 8 жаштагы, же 9 жаштагы балада али намаз парыз боло элек. Кичине ак караны айырмалап калган бала. Көпчүлүк алымдарга көрө намаз болот. Үйүңүздө энди оору себеп, асалуллах афия, Аллах таала баарыбызга саламатчылык берсин. Үзүр себеп, оору себеп жамаатка чыга албай калсаңыз, 7-8 жаштагы балаңыз болсо, 9 жаштагы балаңыз болсо, ошол жаныңызга коюп намаз окусаңыз, жамаат болуп эсептеле берет. Кала берсе кээ бир алымдарда айтат, аялы болсо, аялын да артка коюп, жамаат болуп окуса, жамаат эсептеле берет дейт. Ал эми 2 жаштагы же 3 жаштагы, 4 жаштагы балаңызды жаныңызга жамаат кылып окуса болобу, болбойбу десе, бул жамаат болбойт. Анткени мындай балдарда ниет болбойт. Көп түшүнүп жете бербейт. Намазга мындайча айтканда максаты толук болбойт, ниети билбейт, бирок эми талим максатта үйрөтүп барса боло берет. Илим максатта, намазды үйрөнүү максатта боло берет, бирок жамаат саналбайт. Ал 3 жаштагы, 4 жаштагы, 5 жаштагы бала менен. Эми жамаат намазы важиппи же суннату муаккадабы? Бул маселеде алымдар ортосунда талаш. 3 түрдүү пикир бар. 3 түрдүү алымдардын сөзү бар. Бир топ алымдар жамаат намазынын өкүмү важип дейт. Эркектерге важип. Эркектерге важип, бул биринчи пикир. Экинчи пикир сунна муаккада деп айтышат. Үчүнчү пикир бул жамаат намаздын намаз болушу үчүн жамаат шарт деп шарт кылат кээ бир алымдар. Үчүнчү топтогу алымдар айтат, кайсы бир киши жамаатка чыкпай кое турган болсо, үзүрсүз. Үйүндө намазды окуп ала турган болсо, намазы намаз эмес аны дейт. Бул үчүнчү пикирдеги алымдар. Эми толугураак токтолобуз. Биринчи пикирдеги алымдар өкүмү важип деди. Бул көпчүлүк алымдардын пикири. Үйдө окулган намазыңыз намаз боло берет. Алымдар айтышат, бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамааттагы намазды үйдөгү намазга салыштырды. Үйдөгү окулган намаздын да фазилети бар экен, жамааттын да фазилети бар экен. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамаат намазын үйдөгү намазга салыштырды. Ошондуктан боло берет деп айтышат. Үйдө да намаз окуса боло берет. Бирок эми бул важип деп айткан алымдардын пикири, көпчүлүк алымдарга көрө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистерде буйруган, кала берсе бир топ жигиттерге буйрусам отун терип келсе, жамаатка чыкпаган адамдардын үйүн өрттөп берсем деген. Эми бул алымдар айтат, эгер кайсы бир киши жамаатка чыкпай кала турган болсо, үйдө окуп кое турган болсо намаз боло берет.
Бирок жамаатка чыкпагандыгы үчүн үзүрсүз күнөөкөр болот деп айтышат. Намазы намаз боло берет. Бирок жамаатка үзүрсүз чыкпай койгондугу үчүн күнөөкөр болот деп айтышат. Экинчи пикирдеги алымдар сунна муаккада деп айтышат. Сунна муаккада. Бул хадисти мына ушул алымдар далил кылган. Үйдө окулган намазында фазилети бар экен, жамаатта окулган намазындагы фазилети бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамаат намазын үйдө окулган намазга салыштырды деп айтышат. Бирок үйдө окулган намазы намаз болот, бирок абзелди таштаган болот дейт. Сүннөттү таштаган болот деп айтышат. Ал эми үчүнчү пикирдеги алымдар булар болсо, эгер кайсы бир киши үзүрсүз намазга чыкпай кое турган болсо, уянын намазы намаз эмес, намаз болуш үчүн жамаат шарт деп айтышат. Аллаху алам, эми Аллах билүүчү, жамаатка чыгуу ошол биринчи көпчүлүк алымдардын пикирине көрө важип, үзүрсүз таштабоо керек. Эми салих амалдар дагы бири-биринен айырмаланып турат экен. Мына намаз амалы абзел экен. Намаз амалы абзел экен. Мисал үчүн бир инсан айтышы мүмкүн, мен күндүз нафил орозо кармай турган болсом, чарчап, ол нафил намаз окуй албай калат экенмин, Куран тилават кыла албай калат экенмин десе, ал кишиге айтарыбыз, анда сиз нафил намаз, нафил орозо туткандан көрө сизге намазды көбүрөөк окуу абзел деп айтабыз. 5 вакыт намазга чыгып турса, нафил намаздарда көбөйтүп турса, мына ушул абзел деп айтабыз. Салих амалдар дагы бири-биринен абзел болуп саналат экен. Кээде бир эле түрдөгү ибадатты кылабыз баарыбыз. Соопто айырмаланып турабыз баарыбыз. Баарыбыз мешитке киргенден кийин сүннөт окуйбуз, тахиятул масжид окуйбуз, жамаат менен намаз окуйбуз. Ниетибизге жараша, ыхласыбызга жараша соопторубуздагы ар кандай болуп келет экен. Хушу ошол ыхласыбызга жараша. Кимдир бирөө бул адамдар чыкпай койсок болбойт, эми жамаатка уят болот деп келе турган болсо, бул ниетинде. Анда андай адамдар күнөөкөр дагы болот. Аллах үчүн чыкпагандыгы үчүн. Ал эми кимдир бирөө Аллах үчүн окуйт намазды, кожо көрсүн, эл уксун деген нерсе үчүн окубайт, Аллах үчүн сажда кылат, Аллах үчүн руку кылат. Бул эң амалдын эң жогорку даражасы. Мына ошондуктан жамаат, урматтуу жамаат менен окулган намаздын сообу жалгыз окулган намаздан 25 эсе сообу артык экен. 25 эсе бир риваят боюнча, Абу Хурайра радияллаху анху хадиси боюнча, Ибн Умардын хадиси боюнча 27 эсе сообу абзел экен, артык экен. Al-hadis الثاني كينجي حديث ده وقت قيله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Salatul raculi fil cemaati tudâ'afu ala salatihi fi beytihi ve fi suqihi 25 ضعفًا. Kişinin cemaat menen okugan namazına үйүндө жана базарында окулган намазына караганда 25 эсе сообу кошулуп берилет дейт. Бул эм жамааттын фазилетини, окулган намаздын фазилетини айттык жогоруда хадисте дагы. Эми кээ бир алымдар тиги хадисте 25, тиги хадисте 27 эсе деп келди, бул хадисте 25 эсе деп келди. Кээ бир алымдар айтат, эми ушул туурарак, валлаху алам, алгач исламда жамаат менен окулган намаздын сообу 25 эсе болгон. Кейін Аллахтың фазилет райымы себеп, Аллах пенделерини райым кылып 27-ге көбөйтүп койду дейт. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. Эми ким намазга жакшы дарат алып чыкса дейт. فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. Жакшы дарат алып чыкса, чалабычык эмес, чалабычук эмес, жакшы дарат алып чыкса дейт. فَأَحْسَنَ الْوُضُوء деген дене мүчөлөрүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй, ошо даратта жуулуучу мүчөлөрдү көрсөткөндөй жууп, 3 жолудан жууп, жакшы
дарат алып шықса дейді. Фахсанал вуду. Шо даратын мықты жасап шықса. Сумма хаража илал масжид. Кейін мешітке шықса, ла юхрижуху илля ссала. Аны намаз ғана шығарса дейді. Башқа жұмыс үшін шыққан жоқ ал. Даратты сонын алды, бір ғана намаз үшін шығып келеді атал. Лам яхту хутватан илля руфият лаху биха даражатун ва хутта анху биха хатиатун. Егер ал bir qadam таштайды екен, bir daraja көтеріледі дейді. Bir qadam таштады, bir daraja көтеріледі. Ал эми андан ар bir qadamına bir күнөөсү өчүрүлөт дейді. İmam Müslim'de 3 daraja kelген. Bir qadam таштады, bir жакшылык жазылат, bir darajасы көтеріледі, bir daraja көтеріледі, ар bir qadamına. Жана bir туура эмес иши, туура эмес bir күнөөсү өчүрүлөт дейді. İmam Müslim rivayetinde. Bu жерде екі жақшы bir жақшылық келе жатады бұл хадисте. Ар bir qadamды үйден таштадыңыз бы? Ошол bir daraja көтеріліп атат, bir күнөө иш өчүрүлүп атат. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. Егер бар намаз окуй турган болса, периштелер ага намаз окуй турган жеринде экен, ордунда экен, ага периштелер tusalli aleyh. Salavat айтат дейді. Мұның манысы қандай? Аллахума салли алейх. О Аллахым бұға райымыңды түшіргін бұл пендеңе дейді екен. Аллахум игфир лаху. Аллахым шул пендеңді кешір дейді екен. Аллахум ирхамуху. Аллахым шул пендеңе райым қыл дейді екен. Ва ла язалу фи салатин ман тазара салата. Еми ошол киши кейінгі намазды күтіп отырат екен, ал намазда дейіледі. Намазда дейіледі. Düşündünüzdür de hadiste bir insan kelip Qala verse alımlar aytadi, bu namazga çeyinde bola beredi, namazdan keyinki namazı kütüp oturganga çeyinde ele bola beredi deydi. Misal üçün peşin namazga keldiniz, saat 11'de keldiniz, 2 rekat namaz okup oturdunuz. Siz emi namazdasız deydi alımda. Namazda deydi. Ma lem yu'zi, ma lem yuhdis dep keledi. Başka bir hadiste, eğer ziyan berip koyulgan bolsa, jana darat sınmagan bolsa deydi, perişteler dua kılıp tura beredi eken. Şu peşin namazına çeyin. Emi hadistin ikinci bir tarafı var. Peşinde okugandan keyin, zuhurda okugandan keyin asırga çeyin oturadi. Oşol okugan jerinden jılbaydı. Emi bul jerde ma'lam yu'zi, biröөгө ziyan berбесе deydi. Emi balançını çakırıp keldi, bana şamga kelgenden keyin anan tuttanga çeyin gıybat kılıp oturgan bolsa, anda mындай соопко ээ болбойт ал insan. Kelip alıp anan meşitке anan oyun oynap oturgan bolsa, sayasat süйлөп oturgan bolsa, Büröөнүн артынан гыйбат кылып отурган болсо, мындай сооп болбойт ал кишиге. Периштелер андай инсанга дуа кылбайт. Эми киши намазды күтүп отурат экен, ал намазда экен да. Мына ушул нерсеге биз азыркы кезде кайдыгер болуп калганбыз. Эми bir insan бул жерде намаз окуду, алымдар айтат башка жерге көчүп өтсө болобу десе, кээ бир алымдар айтат болбойт дейт. Анткени фи мусалла дейт, намаз окуган ордунда отуруш керек дейт. Emi kebir alımlar bola öğret, meşitin içine çıkıp ketmese boldu deydi. Bирок emi el-hurucu minel hilaf el-istihbab, hilaftan çıkuu mustahab. Oşonduktan bu okup oturgan jerinizde, namazda okugan jerinizden jılbay oturganınız jakşı. Hadiske amal kılgan bolosuz toluğu menen. Emi Allahümme salli aleyhi dep, Allah'ın rayımını düşürgün, jana rayım kılgan, keçirgin uşul pendengde dua kılat eken. Anan meşitке kelgenden keyin anan oozubuzdan ala itkирип карайып чыгып аткан болсо, кыйкырып аткан болсок, анан мындай сооптор периштелер бизден ызаланып кетет ары. Анан кала берсе, намазга киргенден кийин Куран окуучу Куранды дагы ичинде окуш керек, бирөө намаз окуп аткан болсо. Куранды дагы ичинде алыш керек. Ичинде өзү Кудай кылып, бирөөнүн намазын бузуп койбогондой болуп отуруш керек. Hem bu namazga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soğukta kimler jetet eken? Fahsanal udu dedi. Жақшы darat alıp çıkan kişi. Anan bu namaz gana çıgarat oşol kişini. Anan үйde oturup et tügönüp kalıptır, et alıp kelgençe namazda okup keleyin dep çıkkan bolsa, bu soğuk jetpeyt deydi alımдар aytат. Bu soğukka jetpey kalat oşol insan deydi. Antkeni ana et çıgarıp atat köçөгө. Et alğanı çıkıp atat.
ет албаса чыкпаган эмес намазга. Ошондуктан намаз гана чыгарыш керек. Намаз гана чыгарыш керек. Мешітке намаз үшін ғана шықса, ушул соопко жетет экен. Кайсы сооп экен? Ар бир кадамга бир даража көтөрүлөт экен. Бир кадам таштадыңыз, бир даража көтөрүлдү. Бир кадам таштап, бир даража, бир күнөөңүз өчүрүлдү. Эми кээде биздин кээ бир күнөөлөрүбүзгө биз тооба да кылбай койгонбуз азыр. Мен сахабаларга кээ бир күнөөлөрдү жасаганда сахабалар үстүнөн тоо түшүп кеткендей өздөрүн көрөт эле. Азыр биз күнөө жасасак, мындай кылсак, мындай эле учуруп коебуз. Мурунга конгон чымынды мындай эле учуруп койгондо учуруп коебуз. Кайдыгер болуп калганбыз. Эми Аллахтын фазилети экен, мондай хадистер бар экен. Кээде билбейбиз, өзүбүз дагы билбейбиз. Кээде ниетибизге жараша ушул жакшы дарат алып чыксак, мешитке намазга үчүн гана чыксак, кээ бир туура эмес иштерибиз, күнөөлөрүбүз кечирилип кетет экен. Анан бул жерде ла юхрижуху илля саланы намаз гана чыгарса деди. Анан тавадда фа ахсанал уду деп келет. Жакшы дарат алып чыкса деп айтылымды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына умрага баргандар, ажылыкка баргандар барып жүрөт. Куба мешитине ким үйүнөн дарат алып чыкса деген. Куба мешитине барып 2 рекет намаз окуса деп мына фазилеттери келген. Бул орунда дагы үйүнөн дарат алып чыкса, ушул соопко жетет. Мешиттен дарат алуу эмес дейт, алымдар айтат. Мешиттен дарат ала турган болсо бул соопко жетпейт дейт. Үйүнөн дарат алып келсе дейт. Үйүнөн даратты жакшы алып чыкса, ушул соопко жетет дейт. Мешиттен дарат алып чыкса, бул сооп болбой калат деп айтышат кээ бир алымдар. Ошондуктан үйдөн дарат, эми кээ бир адамдардын үйүндө шарты жок, ысык суу жок, мисалы үчүн кыштын күндөрү. Эми анда кандай десе, ниетине жараша мешиттен дарат алса дагы соогу алат бул киши. Соопту алат иншалла.